Мен жөн эле катардагы мугалим болгум келбейт. Сабак өтүп эле анан кетип үйгө барып жатып кайра туруп келген эмес. Мугалимдерге дагы методикалык жардам көрсөтүп, ошол эле убактарда алардан да мен өзүм методикалык жардам алып, Ушинтип өзүнө талапты катуу койгон Гүлнара Жамангулова Борбордогу номер 67 мектеп гимназиясынын окуу тарбия комплексинде биология сабагынан берет. Айтылгандай, бардык кесиптин төрөсү болгон мугалимдик кесипти аркалап, окуучуларынын сүйүктүү эжекеси болуу менен бала окутуудан рахат алганына быйыл 23 жылдын жүзү болду. Мисалы, бир үй бүлөдө 4 бала болсо, 4 баланын кыялы 4 түрлүү да. Бир класста 40 бала бар бизде. 40 баланын кыялы 40 түрлүү. Анан ошо баланын тилин таап, ошолор менен сүйлөшүп, ата-энелер менен тандемге келип, алардын дагы 40 ата-эне, 40тан даже 80 ата-эне да. Анан алар дагы түрлүү болуп чыгат. Ошонун да тилин таап иштеген бул мугалимдер бүгүнкү күндө коомдун бир эр жүрөктөр, баатырлары деп койсо болот да. Биринчиде кайсы органикалык заттар турат? Биринчиде белок, экинчисинде май, үчүнчүдө углевод. Вот тамак аш катары ушуларды алабыз, биз белоктор, майлар, углеводдор, анан суу, минералдык заттар, витаминдер бар. Тамак катары, азык катары сырттан алабыз да. Вот ушулардын кайсысынан энергияны көп алабыз? Кундурсукта. Углеводдордун көбүрөөк алабыз, алардын батыраак эритинер менсиде. Вот ушул алган заттарыбыз эмнеге жумшалат? Эки нерсеге. Биринчиси курулуш материал катары, то есть биз жеген тамагыбыздан өзүбүздүн денебизди курабыз. Чейрек кылымга тете билимин балдарга арнаган педагог бул аралыкта кесибинин түмөн түйшүгүнө түтүп, тыным билбей эмгектенди. Ал коомдогу өзгөрүүлөргө жараша мугалим күн сайын окуп, өзүн өстүрүп туруусу зарыл. Эгерде мугалим бир эле күн окуй калса, ал коомдун артта калат дейт. Мен ойлойм, бул мугалим болуу үчүн универсалдуу инсан болуш керек. Кандай тарабын алсын, мугалимдин кийингенинен тартып, сүйлөгөн сөзү, иштеген иши мындай төп келишип туруш керек да. Демек, мугалимдин теориялык билими, методикасы, дүйнө таанымы өртүш керек. Жана мугалим дайыма издениш керек. Тынымсыз, ушунча эмгекчил болуш керек. Чынында эле эмгекчилдик жагынан Гүлнара Жамангулова алдына ат салдырбаганын, анын билим берүүдөгү ар тараптуу эмгегинен көрүүгө болот. Мугалимдик кесипке ээ болгон күндөн тартып, мектепте, жогорку окуу жайында балдарга билим берүү менен бирге илим изилдеп, окуучуларга бир катар окуу китептерин даярдаган авторлордун бири болду. Дайыма параллелдүү түрдө 2-3 жерде иштейм. Не себептен? Себеби биринчи кезекте чөйрөнү алмаштырып туруу. Себеби чөйрө алмашкан сайын адамдардын жүзү да алмашат. Ошол менен көп адамды тааныйсың, көп адам менен сүйлөшкөндө да үйрөнөсүң, тажрыйба топтолот. Бул үчүн маанилүү. Бүгүнкү күндө мен ушул 67-чи мектепте иштейм, Билим Бишкек KG мектеп комплекси багы менчик мектепте иштейм, жана Кыргыз билим берүү министрлигиндеги түрдүү долбоорлордо иштейм, иш алып барам. Мен жөн эле катардагы мугалим болгум келбейт. Сабак өтүп эле анан кетип үйгө барып жатып кайра туруп келген эмес. Мен параллелдүү түрдө мугалимдерге дагы багы методикалык жардам көрсөтүп, ошол эле убактарда алардан да мен өзүм методикалык жардам алып иш алып барам. Номер 67 мектеп гимназиясынын окуу тарбия комплексинде бүгүнкү күндө 144 мугалим эмгектенет. Окутуу 2 тилде, кыргыз жана орус тилдеринде жүргөн 80 класстагы 3250 балага билим берген педагогдордун арасында район шаарда гана эмес, республикада орду бар, билим берүүнүн мыктысы төш белгилерине ээ болгон алдыңкы мугалимдер бар. Алардын бири Гүлнара Жамангулова. Биз алар менен сыймыктанабыз. Ар бир жетишкендигине кубанып, билим берүүдөгү бардык максаттарыбызды ушулардын жардамы менен ишке ашырып келебиз. Мына Жамангулова Гүлнара Үсөнбековна мына ушундай алдыңкы мугалимдерибиздин бири. Өзүнүн кесиптештеринен бир багыт алдыда жүрөт десем, мен жаңылышпайм. Анткени бүгүнкү күндөгү билим берүүдөгү жаңы методикаларды, жаңы ыкмаларды изилдеп, изденип, ошолорду өзү гана эмес, өзүнүн кесиптештерине дагы үйрөтүп, алар менен бөлүшүп келген түрдүү семинарларды, курстарды, тренингтерди өтүп келген бүгүнкү күндүн заманбап педагогдорунун бири. Майда микротүкчөлөрдөн турат да, мына момундай болупчу. Бардык аянтын кошо турган болсок, бир эле кишинин ичегисинде
500 метр квадратка чейин жетет ичегинин аянты. То есть ошончо бет сорулат деген сөз. Кесибине берилген педагог түрдүү иримдерде окуучулар менен изилдөө иштерин жасап, аларды райондук, облустук жана республикалык олимпиадаларга даярдайт. Аны менен бирге Билим берүү министрлигиндеги долбоорлор боюнча биология сабагынан PISA тесттерин түзгөндөрдүн бири. Бул Гүлнара Жаманголова жасаган эмгектердин чети гана. Ал эми сабакты канчалык кызыктуу жана мыкты төрүн окуучуларынан угалы. Эжен сабагында биз деген 45 мүнөттүн ичинде көптөгөн нерселерди үйрөнөбүз. Бирок үй тапшырманы текшерип демай өткөндөн башка биз деген конкурстарды кылабыз, жана ар кандай нерселер кылабыз да. Бир гана сабакта чектелбей. Жана мен Гүлнара эженин кружогуна барам мектепте. Биология илимин более мектептин программасын углубленирээк изилдейбиз да. Тереңирээк изилдеп, анан балдар менен олимпиадаларга чыгат мектептен. Мурда 9-8 класстарда мага биология анча жакчу эмес. Бирок эже келгенден кийин кызыгып, түшүнүп баштадым да, эң негизгиси. Буга чейин биз биологиядан өтө деле кызыкпай чыкты, мындайча айтканда. Андан кийин ошо 10-класста уже 2 жыл берип атты бизге Гүлнара эже. Биологияны сүйүп калышы мүмкүнсүң да, мындайча айтканда. Мугалим деле чоң мындай салымды кошот да, мындайча айтканда. Мугалимдин сабагына мыкты даярдыгы окуучуларына оң таасирин бергендиктен балдарды сабагын жакшы көрүп окуй турган абалга жеткире алат. Биология сабагын жактырбагандардын бири 10-класстын окуучусу Жанайым Нуралыева болуптур. Бирок 2 жылдан бери чебер мугалимдин чыгармачылык менен кызыктуу өткөн сабагынан улам Жанайымдын биологияга кызыгуусу артып, азыр олимпиадаларга катышкан алдыңкы окуучуларынан биологияны мыкты окугандыктан келечекте дарыгер болсун дейт. Биология эмне экенин да билчү эмесмин. Мен 9-класста ушу Гүлнара эже менен окуп баштап, олимпиадага даярданып баштадык. Ошондо Гүлнара эжем кызыктуу өтөт да сабактарды аябай. Ошого кызыгып сабактарды өтүп баштадык. Анан олимпиадага катыштык. Ал жерден мен 4-орунду алдым мектептен. 1-орунду алып, олимпиаданын 4-орунду алгам. Биологиядан тышкары көптөгөн нерселерди үйрөтөт, бизге туура жолдорду көрсөтөт. Гүлнара эжем жардамы менен ошо медицина жакка тапшырайын деп жатам. Ошентип балдарга биология сабагынын жашоодогу өзгөчөлүгүн, илимдеги ордун ийине жеткире окутуп үйрөттү. Окуучулары менен ата-энелердин жактырган мугалими, мектеп жамаатында ата алып сыйга арзыган кесиптеш болду. Ар тараптуу, илимгөй, заманбап технологияларды колдонгон мугалим бул тажрыйбасын улуу муундагы педагогдор менен бөлүштү. Аларга атайын тренинг семинарларды уюштуруп окутуп үйрөткөнүн мектеп гимназиянын биология мугалими, табигый илимдер кафедрасынын жетекчиси Лариса Алексеевна Колесникова сыймыктануу менен кеп салды. Гульнару Өсөнбековну я знаю уже тоже в течение многих лет. Это великолепный педагог. Гүлнара Өсөнбекованы мен көп жылдардан бери билемин. Кесипкөй педагог. Ал дайыма кимден болбосун жардамын аябайт. Балдар менен сонун иштешет. Билимин илимий деңгээлде окутат. Анын бир нече долбоорлору иштейт. Окуучулары биология боюнча мелдештерде шаарда байгелүү орунга ээ болду. Адамгерчиликтүү өтө билимдүү кесиптешим катары аны менен бирге иштешкениме кубанам. Андан көп нерселерди үйрөнсө болот. Ал мектепте да, биздин кафедрада да көп пайда алып келүүдө. Чыгармачылык менен изденип иштеген чыгаан педагог. Окуучудан 2 кадам алдыда турган, 2 кадам алдыда билимдүү, өзүн көрсөтө билген, окуучуну түшүнө билген, бүгүнкү бардык заманбап технологиялардын ээси болгон мугалим болуш керек. Мына бүгүнкү күндө окуучулар мугалимден ушул нерсени күтөт. Гүлнара Өсөнбековна мектепте жалаң гана предмет сабак гана өтпөйт, ал жаш биолог деген иримдин жетекчиси. 2 жылдан бери ушул иримге барган балдарда биология сабагына предметке болгон кызыгуу абдан жогорулады. Түрдүү долбоорлордун үстүндө иш алып барып жатышат, райондук, шаардык сынактарга катышып жатышат. Бул жаатында дагы Өсөнбековнанын эмгеги өтө чоң. Атыркүл Иманалиева 48 жылдык педагогдук тажрыйбасы бар гимназияда кыргыз тил жана адабият сабагын окуткан ардагер педагогдордун бири. Эжеке өзү жетекчилик кылган класста Гүлнара Жаманголова сабак бергенден тартып, балдарынын биологияга болгон кызыгуусу артканын, өздөрү Гүлнара Жаманголовадан билим берүүнүн заманбап ыкмаларын үйрөнүп жатканын айтып, кесиптешинин жөнөкөйлүгүнө ыраазычылыгы чексиз. Жаңы технологияны колдонуп, сабакта жанагы интерактивдүү доскалар менен иштөө дегенди биз чындыгында Гүлнарадан үйрөндүк. Кандай учурда, кандай убакта болбосун Гүлнара, мен кандай учурда Гүлнара мындай дегенде
Гүлнара ошол жерден баарын токтотуп сага түшүнүк берет да. Эже муну мындай кылыңыз, бул жагын минтип коюңуз, тигил жагын тигинтип коюңуз. Ушул жөнөкөйлүгү. Мугалим эң жөнөкөй адам болуш керек да. Мейли сен кандай окуучуну, кандай ата-эне менен, кандай кесиптеги адамдар менен сүйлөшсөң да жөнөкөйлүк биринчи орунда деп. Ушул сапат Гүлнарада эң мыкты. Өз кесибин Гүлнарадай мыкты билген бүгүнкү күндө жаштардан аз. Мугалимдин бардык түйшүктөрүнө кайыл боло, катардагы мугалим болгусу келбеген Гүлнара Жамангулова жогорку окуу жайда аяктыгынан тартып эле 2-3 жерде бирдей иштеп, өз кесибинин өтөсүнөн чыккан мыкты педагог аталды. Келечекте дарыгер болууну эңсеп, химия, биология сабагын тереңдетип окуткан Нарындагы мектеп-лицейден билим алган кыздын сыркоолуп калганы аны мугалимдик кесипке алып келген. Байкем келип эле бул педагогический университетке эле мен документимди химия биологический факультет издеп жүрүп эле, ошол жакта бар экен деп тапшырып коюптур да. Тапшыра берейин, эми медакадемия бүтүп калыптыр, прием документов. Анан деп ошенткенден анан мейли эми 1 жыл эмне кылат элем деп эле анан кирип калдым. Анан экзамен болгон күнү келип өзүм тапшырып эле өтүп кеттим да, эч эме болгон жок. Ошентип эле окуп калгам эмедечи, арабада. Анан кызыл дипломун бүтүп, аспирантурада калып, университетте сабак берип калгам. Кайра 4-5 курстарга өзүмөн 1 жаш, 2 жаш кичилерге эле кайра сабак берип калгам. Ошол жакшы бүттүк. Университетте жүргөндө 2000-жылы президенттик үмүт стипендиясынын ээси болгом. Отличник окугандар 103 сом алчубуз. Ударник окугандар 93 сом алар эле. Президенттик стипендия болсо 650 сом болчу. Анан чоң акча болчу, ал эми элестетиңиз, 105 сом менен 650 сомдун айырмасы жөн айлык алгандай болчубуз. 1 жыл аябай жакшы болдук ошо стипендия алыпчы. Бул дагы чоң биз үчүн өлгө болду. Стипендия алгандан кийин ошо университеттин олимпиадаларына катышып, аяктан биринчи месте алып, ушинтип анан университет кетирбей калды да мени. Көрсө ар бир адамдын жашоодо бир миссиясы болот экен да. Демек менин жашоодогу миссиям балдардын ушул билим берүүдө алардын билимин өрчүтүп, тереңдетип, аларга мындай көбүрөөк жардам берет болушум керек да. Мугалимдик кесип азыр мага аябай жагат. Рахат алам. Мисалы, врачтар бул оорулууга барат. Ар түрлүү оорулар келет. Же болсо юристтер деп коеюн, ар түрлүү адамдар менен, мисалы, оору менен иштеши мүмкүн, наркоман менен иштеши мүмкүн дегендей. А бирок мугалим бул окуучу менен иштейт да. Всегда окуучунун жан дүйнөсү таза болот, анан энергия алат. Балдардан энергия алып, ардактуу кесипти аркалап жатканына жетине албаган мугалимдин өзү өңдүү кесиптештерине берген баасы да өзгөчө. Мугалимдер аябай мээримдүү болот. Мындай бала кыял болот, бала менен жүрүп анан мындай ичинде карасанатай кылып, же бирөөнү бир алдап кетүү, бир нерсе менен шугулданып ийүү деген нерсе жок да биздечи, табиятта. Анан ошол себептен мен ошондой кесиптештер менен иштеп калганыма дагы аябай мындай кубанам. Деги эле мектептин аурасы, университеттин аурасы, студенттер, окуучулар, мугалимдер жагат мага. Учурда уйку көрбөй, бир нече жерде бирдей жоопкерчилик менен эмгектенип жаткан Гүлнара Жамангулованын кезектеги түйшүгү Билим берүү министрлигинин алдындагы сабактарда колдоно турган видеолорду, анимацияларды даярдап, мугалимдердин STEM багыты боюнча иштөө долбоорлору менен алек. Албетте, илимий иштери да четте калган жок. Компьютердик технологияларды билим берүүдө, биология сабагында натыйжалуу колдонуу боюнча темам. Анан өзүм атайын ошол компьютердик технологияны колдонуу менен жүргүзгөн сабактарды өтүп, балдардан тажрыйба алып, анан аларды тажрыйбалык бөлүк деп коет го илимий иштечи, анан ошого топтоп жатам. Ошондой эле мектептин окуу китебин дагы жаздык эле. Мен өзүмдүн жетекчимдин чогуу 6-класстын биология китебин азыр Кыргызстанда ошол 4 тилде которулуп окулуп атат. Ошондой эле аны менен кошо түрдүү макалаларды, илимий макалаларды, мугалимдерге арналган методикалык иштерди жазып алектенем. Мына ушундай ары кызыктуу, ары жооптуу мугалим деген ардактуу кесипти аркалаган Гүлнара Жамангуловадай педагогдон балдарыбыз билим алышат. Келечекте элине кызмат кылчу жаштарга таалим, тарбия берет. Ааламда баасы өлчөңгүс, баркы кемес кесипти аркалаган Гүлнара Жамангуловадай мугалимдердин саны армын болсун.